Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жылаңач Баатыр көл жээгинде долбоорунун катышуучусу көпчүлүккө Чыпалак Баатыр Кайман аты менен таанылган Зарылбек Аликенов жакында эле чыгармачылыкка аттанганын жарыялаган. Бүгүн ал шоу чөйрөдөн биротоло кетип жатканын жар салды. Зарылбек Аликенов мындан ары же дыйканчылык менен алектенерин, же чет өлкөгө кетерин айтат. Кыска убакыт аралыгында кыргыз эли менен болдум. Болгон өнөрүмдү тартуулап толук ачыла албасам дагы Чыпалак Баатыр Кайман атым менен из калтырдым деп ойлойм. Кечээ Инстаграмдан көпчүлүк колдонуучу менин шоу чөйрөдөн кетишимди айтышты. Жалпы элдин сунушу менен шоу чөйрөдөн кетүүнү чечтим. Буга чейин көп эле мактоолор болгон, колдоо издеген пикирлерин жазышкан. Бирок алар колдобой эле көрө албастык кылышыптыр. Буттан тартып турушат экен. Сыйлуу сыйлык беребиз дегендер дагы болду. Анысына акча сурашты. Эгер сыйлык үчүн акча сурабасам, мен жыл сайын жыл адамы же жылдын эң мыктысы деген наамдарды четинен алмакмын. Ушундай көрүнүштөрдөн кийин менин кыргыз өлкөсүндө эч кимге керегим жок экенин сездим. Мындан ары эл алдына чыкпай дыйканчылык кылам же чет өлкөгө кетем дейт ал. Зарылбек Аликенов саясатка дагы аралашпай турганын кошумчалады. Буга чейин Зарылбек Аликенов менеджер менен биргеликте "Бул жашоо өмүр бир келет" аталышында чарманы аткарып чыккан. Өзбекстандын Олий Мажлисинин мыйзам чыгаруу палатасына этникалык кыргыз Нодира Жаныбекова депутат болуп шайланды. Нодира Жаныбекованын 1973 Ташкент шаарында туулгандыгы айтылат. Ал Гүлистан мамлекеттик университетинен мамлекеттин негиздери жана укук адистиги боюнча билим алган. Аталган университетте ага окутуучу болуп эмгектенет. Жогорку кеңештин депутаттары 2020 жылдын 8-10 январь күндөрү өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын жоболоруна ылайык депутаттар 2020 жылдын 8-10 январь күндөрү өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Акылбек Жапаров тышкы карызды төлөө кыйынга айланып баратат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров бүгүн тыштан алынган насияларды жана гранттык каражаттарды натыйжалуу пайдалануу деген теманын алкагындагы маалымат жыйынында билдирди. Куткаруучулар Кумтөр кенинде жоголгон кызматкерлердин унаасын табышты. Бул тууралуу ÖKMдин башчысынын орун басары Калыс Ахматов билдирди. Маалыматка караганда унаа 2ге бөлүнүп калган. Анын ичинде эч ким болгон эмес. Биз издөө иштерин улантып жатабыз. Учурда аталган жайда 95 киши жана 57 даана техника иштеп жатат дейт ал. Эске салсак, 1 декабрда аталган жайда жер көчкү жүрүп 2 киши дайынсыз жоголгон. ÖKMдин билдирүүсүндө кырсыклысы же көрөнүндө үйүлгөн жараксыз катмардын кескин түрдө жылып кеткендигине байланыштуу болгон. Украина мамлекетинин жогорку радасынын 81 депутаты жумушка келбегени үчүн айлыгын ала албай калышты. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазып чыкты. Алардын маалыматына караганда, ноябрь айында жумушка келбей калган 81 депутат айлыгын толук албай калган. Тийиштүү буйрукка жогорку раданын башчысы кол койгондуктан аларга төлөнө турган 3 миллион гривен, $125,000 берилбей турган болду. Украинада депутаттын айлыгы 30 000 гривен, $1,250. Биздин депутаттар деле 25 000 сомдон жогору алары айтылган. Бизде келбегенде эле жыргап айлыгын толук алып жатпайбы? Сессияда кворум жок болуп жатканын көрүп эле жатабыз го. Дайыма эле зал бошко, депутаттар толук эмес. Келбей калган кесиптешинин кнопкасын башка депутат басып, чуркап жүрүшкөнүнө көз деле көнүп бүттү. Бүгүн 26 декабрда үй камактагы Жогорку кеңештин депутаттары Асель Кодранова менен Ирина Карамушкина кайрадан суракка чакырылды. Бул тууралуу КСДП партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева журналисттерге билдирди. Анын айтымында депутаттар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына кайрадан суракка чакырылган. Алар менен кошо экс-депутат Мейирбек Мискенбаев жана өзү да чакырылган. Эске сала кетсек, буга чейин Асель Кодранова менен Ирина Карамушкина соттук психиатриялык экспертизалардан өтүүгө чакыруу алып, андан өтүшкөн. Алар 7-8 августта Алмазбек Атамбаевдин Кой Ташта хан сарайында болуп, экс-президентти колдоп, дайыма жандап жүрүшкөн. 7 августта Атамбаевди кармоо учурунда тирешүү болуп, бир топ адамдар ар кандай жараат алып, бир офицер каза болгон. Ал жерде Кундуз Жолдубаева менен Мейирбек Мискенбаев да болгон.
Криминалдык төбөл Азиз Батукаев боюнча УКМКнын имаратында боло турган соттун көчмө отуруму кайрадан башка күнгө жылдырылды. Бул туурасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Жараян шектүүлөрдүн бири катары суралып жаткан академик Абдухалим Раимжановдун ден соолугунун начарлыгынан кийинкиге жылдырылды. Андан сырткары нааразычылыгын билдирген Алмазбек Атамбаев сот зал деп белгиленген жерден кайрадан туруп кетип калды, деди Слесарев. Юрист кийинки сот отурумунун 9 январга белгиленгенин кошумчалады. Процесс кайрадан эле УКМКнын ичинде болмокчу. Отурумду 1 май райондук сотунда өткөрүү боюнча сунуш келип түшүп, ал маселени кароону кийинки отурумга калтырышты. Эске салсак, мындан бир нече күн мурда процесс УКМКнын ичинде болгон. Адвокат ишти кароону Атамбаевдин катышуусусуз өткөрүүнү суранганын, бирок сот андан дагы баш тартканда мурдагы президент ордунан туруп кетип калган. Батукаевдин иши. Азиз Батукаев 2006-жылы баңгизатты мыйзамсыз сактоо, жарылуучу заттарды жана курал жаракты мыйзамсыз алып жүрүү, массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпталып 16 жылга эркинен ажыратылган. 2008-жылы абак тартибин бузганы үчүн жаза мөөнөтүнө дагы 2 жыл кошулуп, Нарындын номер 24-абагына которулган. Бирок 2013-жылдын 9 апрелинде оор дартка кабылгандыгына байланыштуу бошотулуп, Кыргызстандын аймагынан Грозныйга учуп кеткен. 2014-жылдын 20 майында Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевга эл аралык издөө жарыялаган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча учурда Батукаев курал жарак сактаганы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылып, Чечен Республикасында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. 2019-жылы апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку кеңештин жыйынында криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин иши кайра жанданганын билдирген. Анын бошотулушу боюнча бир катар мурдагы аткаминерлер менен дарыгерлер да суракка чакырылып, кээси камакка алынган. Ал эми мурунку башкы прокурор Айда Салянова, ошол кездеги вице-премьер Шамиль Атаханов жана саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаева тергөө менен кызматташмай болду деген жөө менен үй камагына чыгарылган. Учурда жаңы жылга карата борбордон баштап район шаарларга чейин балартылар орнотулду. Бийиктиги боюнча мелдеш болуп жатат. Экономиканы көтөрүү, бюджетти толтуруу боюнча мелдеш болуш керек эле деп ойлойм. Бул тууралуу депутат Бакыт Төрөбаев билдирди. Менин көз карашымда 2019-жылда өкмөт жоопкерчиликсиз жана жыйынтыгы жок өкмөт болду. Буга бир катар себептер бар. Өкмөттүн жумушу талкуудан чыга албай эле кыймыл аракети жыйынтыгы болуп жатат. Мындан сырткары 2019-жылдын киреше булагы 6 миллиард сомго жакын аткарылган жок. Жыл башында 5 кодекс, 2 мыйзамды жеткиликтүү түшүндүрө албай элге шылдың болду. Ундун баасы көтөрүлдү, контрабанда көбөйдү, башка мамлекеттин экономикасы көтөрүлүп жатат. 2-3 жылдан бери келе жаткан Бишкектин үстүндөгү иш боюнча чара көрүлбөдү. ЭАЭСте өкмөт 166 товардык позицияга даяр эмес экендигин көрсөттү. Биздин мигранттар чет өлкөдө таяк жеп, укугу тебеленип жатканын көрүп атабыз. 2020-жылдан баштап 3-өлкөдөн кирген автоунаалардын бажы төлөмү көбөйөт. Өкмөттүн аракетсиздигинен улам КТ Мобайл маселеси боюнча коомчулукта терс пикирлерди жаратты. Көмүр ташыган 8 вагон кырсыкка учурады. Бул чоң ЧП. Эгерде мындай система менен кетсек, Манас аэропортун энергосистеманы Союздан калган туруктуу мамлекеттик ишканаларды жок кылуу коркунучу бар. Кадам жайда лейлекте адамдарды карьерде болгон көчкү басып калды. Кумтөрдө 2 жумушчу ушул кезге чейин табыла элек. Бишкекте тамактануучу жарылуу болуп, бир кыз каза болду. Ишкерлердин өлүмү боюнча маселе актуалдуу боюнча турат. Аталган маселелер боюнча ким жоопкерчилик тартат? Жогорудагы көйгөйлөрдү алдын алуу, убагында реакция көрсөтүү толук кандуу өкмөттүн милдети болчу, дейт депутат. Толук кандуу өкмөттүн милдети болчу, деди депутат. Кумтөрдүн тарыхында 66 адам каза болгон, бирок бир да жолу бул ишканага карата кылмыш иши козголгон эмес. Бул тууралуу Говори ТВге Жогорку кеңештин экс-вице-спикери Кубанычбек Исабеков билдирди. Кумтөрдүн тарыхында 66 адам каза болгон, 129 адам майып болуп калды. Башкасын айтпаганда, аларга чеке жылтарлык эч кандай компенсация да төлөнгөн жок. Бүгүнкү күндө да мага кайрылгандар бар, соттон кандай чечсек болот деп. Биз эмне бузулган экология жана майыптар менен калып калгыдай чымын жемал экенбизби? Мисалы, жөнөкөй ишканада бирөөгө чыгым болсо, баары артынан түшүп жапканга чейин барат. А бул кумтөргө баары боло берет экенби? Мурун биздин механикти карьердин бир жак бети кулап кетип басып калган. Аны жада калса издешкен да эмес. Ошол жерде ондогон тонна алтындар калды. Булар үстү жагын эле алып атышат да. Жана кумтөр экидегенге чоң атай техникаларды алып келиш керек болчу. Алар кымбат турат. Анан ал кишилерди окутуп, үйрөтүп аларды иштетиш керек болчу. Биз экспедицияга барганда көргөнбүз, түз эле жерден бир нече метр терең жерге киргенин эч кандай жардырбай эле, деди Исабеков. Кошумчалай кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков 25 декабрда жыл жыйынтыгын чыгарып, журналисттерге маалымат жыйын уюштурган.
Анда өлкө башчыга Кумдөрдө дайынсыз болуп изделип жаткан 2 кызматкер тууралуу да суроо берилген. Ал эми президент жооп кылып, алардын издөө иштерине болгон аракеттер көрүлүп жатканын айтып, бул тууралуу өзүнүн да жүрөгү ооруп жатканын, жок дегенде 2 кызматкердин сөөгү табылып, жерге берилип калса экен деген үмүтү бар экенин айткан эле. Эске салсак, Кумтөр кенинде кырсык 1 декабрь күнү таңга маал катталган. Анда ысыйм өңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан Тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушевди таппай калышкан. Андан бери жумушчуларды издөө ишинен майнап чыга элек.